Урматтуу Ош шаарынын тургундары, биздин катталуучулар, техникалык себептерге байланыштуу биздин түз эфирибиз жеткиликсиз болуп үзүлүп калды. Мен азыр сиздерге Насирдин Исанов көчөсүндөгү Юго-Востокто жайгашкан Акбура дарыясынын корук аймагына курулуп калган, жашыл аймакка тосулуп салынып калган бир топ курулуштарды көргөздүм. Бул Эрдент тиш тарлоо мекемеси, Эрмек Чоюнов аттуу салык кызматында налоговыйда иштеп келген биздин аткаминердики. Андан бери карай Жогорку кеңештин бир канча жолку чакырылышынын депутаты, экс Жогорку кеңештин төрагасы Ахматбек Келдибековдун Байсан рестораны, андан бериде Америкадагы Кыргызстандын мурдагы элчиси Бакыт Аманбаев менен бир тууганы Урмат Аманбаевага таандык жашыл аймактагы кафе жана эс алуучу жайларды көргөздүм. Андан бери келгенде дагы бир экс чиновник, Жогорку кеңештин бир канча жолку чакырылышынын депутаты, ал дагы Жогорку кеңештин экс төрагасы болуп турган Асылбек Жээнбековго таандык делген имарат. Бул жерде көрүп турасыздар, бул имараттагы жашыл аймак, корук аймагына курулуп калган. Бул көчө билесиздер, Вакапов көчөсү, түз чыкканда азыркы Алымбекти атка мурдагы Ленин көчөсүнө чыгат. Кыргыз Өзбек университетинин алдынан келген жашыл бак бар. Эл атып эле бул имаратка туш келесиздер. Ушул имарат Асылбек Жээнбековго таандык. Ал эми арткы бөлүгүндө Акбура дарыясы жайгашкан, корук зонасы. Акбура дарыясынын корук аймагы жайгашкан. Бирок ага карабастан мыйзам бузуучулук болуп, убагында менчиктештирилип, жеке тараптардын колуна кандайдыр бир жолдор менен өтүп кеткен. Азыркы учурда Ош шаарынын мэри Жеңишбек Шермаматовичтин чечкиндүү аракеттери, кадамдардын артында бул мыйзамсыз менчиктештирилип, Акбура дарыясынын корук аймагына, жашыл аймакка курулуп кеткен курулуштарды кайтарып алуу боюнча жумуштар жүрүп жатат. Бир канча эскертүүлөр берилген. Ага карабастан бузуп алуу иштери жүргөн эмес. Учурда тиешелүү кызматтар бул имараттарды бузуп алып салуу боюнча четинен жумуштарды баштады. Азыркы тапта муниципалдык менчик башкармалыгы Эрдент тиш тарлоо клиникасын бузуп жатат. Мен андан бери карай келдим. Ошондой эле Байсан ресторанын бузуп атышат. Андан бери карай Аманбаевдарга тиешелүү болгон эс алуучу жайлар, алардын да баары корук аймактарга курулуп калган. Бул имаратты айтып өттүм. Жогорку кеңештин чакырылышынын депутаты, ошондой эле экс спикер Асылбек Жээнбековго таандык болгон имарат жана курулуштар ушул жашыл аймакка, Акбура дарыясынын корук аймагына курулуп калган. Учурда буларды эскертүүлөр берип, элдердин макулдугу менен бузуп алуу иштери шаар мэри Жеңишбек Шерматовичтин тапшырмасына ылайык жүргүзүлүп жатат. Бул жактарды көрүп атасыздар, жашыл аймак, жашыл зона болгон. Андан ары эле көп жүрбөй Акбура дарыясына чыкса болот. Бирок Акбура дарыясы дагы тосулуп ээленип, жашыл аймактын ордуна бир топ курулуштар курулуп салынып калган. Азыркы учурда барыңыздар билесиздер, Ош шаарынын аймагын аралап өткөн 7 канал бар, бир дарыя бар, Акбура дарыясы. Бирок бардык каналдардын жана Акбура дарыясынын корук аймактары жеке тараптарга менчиктештирилип, колдоруна өтүп, каналдар тосулуп, дарыялар кысылып, кыскасы жабылып, жок болуп кетүү алдында турган. Анын баары учурда Ош шаарынын мэри Жеңишбек Шерматовичтин тапшырмасына ылайык корук аймактарынын мыйзамда көрсөтүлгөн өлчөмү боюнча бошотулуп, ачылып жатат. Бир канча каналдардагы курулуштар, кафе, ресторандар, соода саттык түйүндөрү, андан сырткары ажаткана, даараткана, тооккана, малкана, эмнелерди гана көрбөдүк ошол корук аймактарындачы. Учурда баарын ачып салуу, алуу боюнча жумуштар жасалып жатат. Техникалык себептерге байланыштуу түз эфир жарымында өчүп калды. Азыр мен кайрадан жандантым түз эфирди. Урматтуу катталуучулар, мен сиздерге азыр дагы бир 3 объектини көрсөтөм. Бузулууга тийиш жана четинен бузулуп келе жаткан объектилер. Алар дагы буга чейинки бир катар экс чиновниктерге, мамлекеттик кызматкерлерге
тиешелүү болгондо дагы жогорку мамлекеттик кызматтарда отурган жарандар тарабынан ак буранын корук аймагы жана жашыл аймак тосулуп алынгандыгын көрсөттүм эле. Бирок техникалык себептен улам эфир өчүп калып, сиздер көрө албай калдыңыздар. Азыр ошол имараттарды карай мен баратам. Жакын эле азыр биринчи объектке келип калдык. Бул билесиздер, Кыргыз-Өзбек университети. Көпчүлүк жакшы билет. Жетиген деген бул жерде эс алуу жайы бар, мейманканасы менен бар болчу. Анын бири мына Жетиген эс алуу жайы. Америкадагы Кыргызстандын элчиси мурунку Бакыт Аманбаев жана бир тууганы Урмат Аманбаевага таандык жер, жашыл аймак жана Ак Бура дарыясынын корук аймагына курулуп калган имарат. Бул жерде учурда кафе, эс алуу жайы катары эскертүүлөргө карабастан бузбай иштетип келе жатат. Бирок азыркы тапта муниципалдык менчик башкармалыгы Насит Нисанов көчөсүндө катар жайгашкан имараттарды четинен бузуп алып салуу иштерин мыйзамга ылайык жасап атат. Анткени булар корук аймак, башында белгилегендей Ак Бура дарыясынан 30-50 метр корук аймагы сакталыш керек болчу, бирок бул жер андай эмес, бир 10 метрден кийин эле курулуштар салынып кеткен. Бул стоматологиялык борбор арткы крышасын чечип атат. Ал жактан бери бүт ушу Ак Бура дарыясынын корук аймагына чейин Аманбаевдарга өтүп кеткен жер. Ошолордун иштетүүсүндө болуп келген сөрүлөрүнөн бери турат. Ак Бура дарыясынын жээгинде тосулуп алынган мына жашыл тосмонун баары. Азыркы тапта алардын баарын алып салуу жумуштары жүрүп жатат. Ал эми бул жакта азыр жакындап калдым мен. Курулуштар жана башында айтып өткөндөй Жогорку Кеңештин бир канча жолку чакырылышынын депутаты, экс-спикер Ахматбек Келдибековдун жана анын туугандарына таандык берген Байсан рестораны бузулуп атат. Андан ары Эрдент тиш тарлоо мекемеси бузулуп атат. Ал Эрмек Чоюнов аттуу бир топ жылдар салык кызматынан налог тармагында иштеген жаранга таандык болгон имарат болгон. Аны дагы азыр четинен алып салуу иштери жүргүзүлүп жатат. Бул имараттар дагы алынат, анткени булар дагы корук аймакка, жашыл зонага түшүп калган. Бул жерде бир канча объектилер, имараттар бар. Ал объектилер, имараттар дагы мыйзамсыз болуп четинен бузулуп алынып атат. Ал эми көрүп турганыңыздар, бул жылуулук берүү мекемесинин котельниги. Бирок мунун дагы аймагы ошол жеке тараптар тарабынан Байсан ресторан ээси Келдибековдор тарабынан тосулуп, унаалардын кирип чыгуусуна дагы бир канча мындай ыңгайсыздык, тоскоолдуктар жаралып, ээленип алган. Азыркы учурда аларды бузуп алып салуу иштери муниципалдык менчик башкармалыгы тарабынан жүргүзүлүп, четинен бузулуп келе жатат. Байсан рестораны корук аймагы Ак Бура дарыясынын жээгинде жайгашкан. Ошондой эле Эрдент тиш тарлоо мекемеси. Бул Баястан рестораны Ахматбек Келдибековго таандык, экс-спикер, Жогорку Кеңеш төрагасы. Бул Эрдент Эрмек Чоюнов деген налоговыйда салык кызматында бир топ жылдардан бери иштеген жаранга таандык болгон имарат. Азыркы учурда көрүп турасыздар, сырткы фасадынан баштап бузуу иштери башталды. Биз дагы кенен маалымат беребиз, урматтуу биздин катталуучулар, көрүүчүлөр. Жеринен маалыматтар Ош шаар мэриясынын расмий баракчаларына чыгат.